Ак Ордо 3-төн 230 квадрат метр болгон ушул чоң үй $145,000 сатылат. Дагы реальный клиенттер менен саудалашуу, сүйлөшүү болот. Жери 5-8, почти 6 соток экен туугандар. Дагы бир жакшы жери 3 фазалуу электр энергиясы бар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Эсинин номери экранда, описанияда жазылып турат. Сатылуучу үй Ак Ордо 3-тө жайгашкан. Сиздер үйгө баруу үчүн Гагарин жана Элмирбек Иманалиев көчөнүн кесишинен өйдө карай келесиздер туугандар. Эркин тоо 25-көчө жана Элмирбек Иманалиев көчөсү кесилишет. Ушул жерден батышка жүрсөңүздөр Арпачы 9-көчөдө үй жайгашкан туугандар. Анан үйгө чейин да жүргөн автобустар, бул жерден да жүргөн автобус маршруткалар бар. Балдар мектепке азыр көчөдө Ала тоого жана Ак Ордого барышат. Мектеп мынакей туугандар. Бала бакчалар азыр мына салынып аткан учуру. Жана асфальт көчө менен келесиздер. Арпачы көчө менен кесилишинен эле өйдө карай бурулсаңыздар катардагы экинчи үй бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үй болуп калат. Анан ориентир бул Береке дүкөнү. Бул жерден жүргөн туугандар автобустары бар. Бул үйдүн көчө тарабы дарек. Арпачы 9-көчө 416 үй жолбосу. Яндекс Дагисте Агылбирс көчөсү болуп калат экен туугандар. Участогунун аянты Кызыл Китеп боюнча 5-8 соток, фактически 6 сотоктай бар экен. Түндүк чегранакей бул жерден туугандар. Жана айткандай эле, мына центральный асфальт жол жакын, ошол жерден автобус жүрөт. Чыгып элесиздер, автобуска түшүп жумушуңуздар менен кете берсеңиздер болот. Анан участок угловой участок экен. Бул түштүк чегарасы жана үйдүн түштүк тарабынан көрүнүшү. Бул жагдагы жол болгон. Ушундай угловой участокто үй жайгашкан. Үйдүн аянты туугандар 220 квадрат метр болгон чоң үй экен. Кечиресиздер, 230 квадрат туугандар. 230 квадрат метр болгон чоң үй. 3 фазалуу электр энергиясы бар, суу бар, септиктер орнотулган. Кошуналар мынакей райондун көрүнүшү. 230 квадрат, сырткы тараптан жылууланган туугандар. Участогунун чыгыш чегарасы мынакей столбанын ар жагынан болуп калат туугандар. Столбага ориентир алсаңыздар болот. Документтери Кызыл Китеп, керек документтери бар экен туугандар. Иесинин өзүнүн атында. Жана ошондой эле жана айткандай 3 фазалуу электр энергиясы бар. Короосуна киребиз. Мынакей бул жакта машина койгонго жайы. Бул жагында кошумча курулуш. Алды тарабынан мынакей жаш мөмө кирген бактары, сырткы жатканы, ар жагында отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө. Жана ошондой эле бул үйдүн мынакей чыгыш түндүк тарабынан көрүнүшү туугандар. Стенасы үйдүкү туугандар ылай кирпич, саман кирпич. Так, эми сиздерге азыр үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Бул үйдүн кире бериши прихожкасы. Андан артын көрөбүз. Ушундай холл жайгашкан туугандар. Холдон калган бөлмөлөргө бул жактан экинчи этажга текш менен и кухня, санузелге өтүп кете алабыз. Отопление, паровое отопление. Бул бөлмөлөрү батареялар менен жылыйт. Мынакей түштүк тараптан пластик терезе. Биринчи этажда холл, кире бериш, кухня жана общий санузел, водяной теплый пол менен жылыйт экен туугандар. Бул жагында мынакей дагы бир бөлмөсү. Көрүп турсаңыздар, ремонт. Бул жагында тепкиштин түбүндө кладовкасы, эки жарып кеткен тепкиштер. И бул жагында кухня, водяной теплый пол. Бул жагында душ, анда өзүнчө бөлмөдө. И бул жакта план боюнча унитаз коюу планында болгон экен. Бул жакка туугандар кир жууган машинанын ордуна бул жагда мынакей кенен экен. Сиздер ушу сырттан дагы бул тарап менен чыгып кире аласыздар туугандар. Бул үйдүн экинчи этажы. Ушканда ушундай чоң зал жайгашкан. Бул тарабынан түштүк тарабынан терезеси, түндүк бул жагынан чоң терезелер. Негизи мынакей терезеден карасаңыздар район, ала тоолор сонун болуп көрүнөт экен. Так, дагы эмне маалыматы? Бул жагында бир спальня бөлмөсү, түштүк тараптан терезеси. Бул жагында дагы бир спальня бөлмө туугандар. Андан ары бул жерде эки бөлмөдөн турган ушундай помещениясы, кааласаңыздар времянка, кааласаңыздар склад катары колдоносуздарбы. Биринчи бөлмөнүн ылдый жагында погреб менен экен. Так, бул жагында мынакей мындай дагы бир чоң бөлмөсү, терезеси орнотулган, эшиктери орнотулган. Андан сырткары дагы кароосу мынакей кенен туугандар.
Қошымша құрылыс класстары сыртқа жатқаны емес сіздерге. Так, дағы емне малыматы. Түндік шекараны құрылысынан көргөсейін, ол жерден болып қатты екен туғандар. Келгеніңіздерде өзінің қолында қызыл кітебі, дағы есімен біректе қарап көрсеңіздер болады. Бұл жақтан общий санузелге душ ваннаға сырттан да кіріп шыға аласыздар. Отопленияның котелы жайғашқан бөлме. Үйдің бұл түндік шығыш тарағынан көрініші. Дағы емне малыматы туғандар. Угловой участок қалсаңыздар 2 кіші алып тұр туғандар, ондан бері жағыны бөлі алсаңыздар ле бұл жыдай көріне туғандар. Бұл жағынан да заезд қылып тұрып. Басы олсо бұл объекттің $145,000 сұрау атып тұр. Дағы реальный клиенттермен содылашауыз сөйлешөз дейді. Түзме-түз елерменен байланышасыздар. Есін номер 0503 16 08 95. 0503 16 08 95 туғандар. Лайктан басыңыздар. Шында үй іздеген дос туғандармен видеоны бөлішіп кетіңіздер.